Кайсыл жерге барбаңыз, ошол Кытайгабы, Таиландкабы, Вьетнамгабы ушундай шаарларды өтө көп көрөсүз. Айтайын дегеним жарыктык маселеси, ар кандай кооздук маселеси, колду ийип чийүү маселесинде менин оюмча, жеке оюмча Индияга жете турганы жок. Себеби Индияга барган кезиңизде жип менен ушундай баягы сүрөткө телефондо же фотоаппаратта сүрөткө тарткандай өтө кооздукта жасап коюшат. Кол менен ручная работа деп коет го. Бул жактарда албетте сөзсүз түрдө атайын материалдар башкалар колдонгон. Кытайда дагы мисалы ал жерге барсаңыз шаарлар ушундай колдонулган. Бирок айтайын деген жарыктык маселеси. Жарыктыкты Томас Эдисон деген адам америкалык, ошо аракет кылып 2000-3000 жолу, канча миң жолу кайра жасап анан ийгиликке жетти, ачка чыкты. Анын лампалары бүгүн дүйнөнү жарытып турат да, мисалы үчүн. Сен бүгүн жарыктык берип атасыңбы же караңгылык болуп атасыңбы адамдарга? Караңгылык болуп атасыңбы же жарыктык болуп атасыңбы? Ошо маселеге маани бер. Адамдарга жарыктык бол, караңгылык болбо.